Саламатсыздарбы, каналга кош келиңиздер. Мен бүгүнкү видеомдо мына сиздер көрүп турган фиалка гүлүнө кандай уход кылыш керек, кантип сугаруу керек, ошол жөнүндө айтып берем. Мен өзүм тажрыйбам жок гүл өстүрүү боюнча, бирок тажрыйбалуу гүл өстүргүчтөн мен ушул эки гүлдү алып, 1 жыл мурун алганмын. Ошонун айтуусу боюнча, ошонун секреттери боюнча өстүрүп жатам. Бирөөсү розовый, бирөөсү фиолетовый фиалка. Ошол тажрыйбалуу гүл өстүрүүчү аялдын тажрыйбасы боюнча мен сиздерге кантип сугарышты азыр айтып берем. Фиалка өзү теги Африкадан чыгыптыр. Бизге Африкадан келген гүл экен. Жарыкты жана жылуулукту сүйөт экен. Күнгө түз күн жерге койбоо керек экен. Эгер айнектен күн чагылып турса терезеден газета менен же бир материал менен тосуп коюу керек экен. Фиалканы мындай кичинекей карапаларда, кичинекей вазаларда өстүрүү керек экен. Чоң идиш болбойт экен фиалкага. Бир жылда бир күз айында почваны, жер топурагын алмаштырып турушубуз керек экен. Атайын дүкөндөрдө сатылган атайын грунттар, фиалка, геран үчүн ошондой эмелерге отургузуп пересадка кылып турушубуз керек экен. Анан кантип сугарышты азыр сиздерге айтып берейин. Ошол тажрыйбалуу аялдын айтуусу боюнча өстүрүп атам дебедимби? Мисалы мына 1 литр суу, бул кайнатылган суу, кайнатылган, хлору жок. 1 литрге жакын, ровно толук эмес. Буга 1 чай кашык сахарды кошот экенмин. Мынакей көрүп турасыздар, мен 1 чай кашык сахардын песокту кошуп алдым. Аралаштырат экенбиз. Мынтип эми чекесинен куябыз, поддонго куйбайт экенбиз. Гүлдүн өзүнө сууну куйбайт экенбиз, тийгизбейт экенбиз. Мындай чоң-чоң жалбырактарын үзүп алабыз. Мына майда гүлү ача баштаптыр. Чоң-чоң жалбырактарын мынтип төөнөн башка эмеге эми чекесинен 1 жумадай 2 жолу куябыз. Көп куйбайбыз, мынтип идиштин чекесинен гана. Ушундай эле сахарный песок менен геран гүлүн дагы ушинтип сугарып алсак болот экен. Мынакей чекесинен. Ушул эле суу менен герань гүлүн дагы сугарабыз. Мына андан кийин 2 жумадан кийин мына көрүп атасыздар, аспирин. Аспириндин 1 таблеткасын алып, майдалап, ушундай эле сууга 1 литр толук эмес сууга майдалап алып, 2 жумадан кийин аспириндин эмеси менен, майдаланган аспиринди сууга кошуп, аспирин менен сугарат экенбиз, поливать этет экенбиз. Андан кийин 2 айдан кийин мына көрүп атасыздар, мына йод, бул перекс. Йодду интернеттерде жазылып жүрөт, шприц менен 1 кубик тартып алып атышат. Ал тажрыйбалуу аял айтты, мага гүл өстүргөн аял, мындан 1 гана капли кош керек экен, 1 литр сууга 1 капли. Перекстен болсо 1 чайный ложка кош керек экен. Бул топурактагы майда микроорганизмдерди обеззараживать этип турат экен. Герань гүлүнө дагы ушундай эле кылып туруп кошот экенбиз. Сууга кошуп сугарат экенбиз.
мына андан кийин мына сиздер көрүп турган витамин В12. Мындан мен айтып атпаймынбы, эки жумадан кийин азыр мына биринчи сахарный шекерди салып сугарып алгандан 2 жумадан кийин аспиринди майдалап туруп аны менен сугарып алабыз. Андан кийин дагы 2 айдан кийин ага чейин жөнөкөй эле сугарып турабыз. 1 жумада 2 жолу поливать этип турабыз. Андан кийин 2 айдан кийин 2-3 айдан кийин перекс менен азыркы мен айткандагы йод менен сугарып алабыз. Бул фиалка гүлү абдан капризный гүл экен. Кээде канчалык уход кылбасын адам өспөй да коюшу мүмкүн экен. Ошондой мезгилде мына сиздер көрүп турган витамин В12, витамин В12-ни 1 литр сууга кошуп алып сугарса дагы болот экен. Ошол аялдын айтуусу боюнча. Мына сиздер көрүп турган мен ошол аялдын айтуусу боюнча уход кылып атам. Жакшы өсүп атат, мынтип гүлдөп. Жакшы өсүп атат. Фиалка бул өзүңүздөр жакшы билесиздер. Үйгө бакытты, кут берекени алып келе турган гүл. Жакшы уход кылып, жакшы кароо керек. Дайыма жакшы карап, жакшы уход кылса эле гүл жакшы мындай чын жүрөктөн карап өстүрсө өсөт деп ойлойм. Видео жакса жазылып кетиңиздер. Эмки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.